Маңдай тери менен салган үйүнөн айрылып калуу алдында турган Бишкек шаарынын тургуну Жолой Курманалиев акыркы 1 жылдан бери анын турак жайын бузабыз деп коркутуп келген сот аткаруучулардан жыдап бүттү. Соттордун адилетсиз чечимдеринин айынан үй бүлөсү менен Чилдеде эшикте калуу алдында калды. Бирок Курманалиевдин жакшылыктан жана жаңы бийликтин калыстыгынан үмүтү үзүлө элек. Башка сөз жок айта турган. Башкача мамиле кыла албайсыңыз силерге. Сот аткаруучулар бул иреттагы адаттагыдай жерди бошотуп берүү талабы менен келип отурушат. Алар Октябрь райондук соттун чечимин күчүндө калтырган 2 инстанциядагы сот чечимдеринин негизинде келишкен. Башкы талабы 19 жыл мурда сатылып алынган жерди башка жаранга кайтаруу болууда. Анда сөз башынан болсун. Бишкек шаарынын Октябрь районуна караштуу Каражыгач жаңы конушундагы шаты 33 дарегиндеги жер тилкени Жолой Курманалиев мындан туура 19 жыл мурда Адылбек Батыркуловдон 16 000 сомго сатып алган. Бирок жерин саткан жарандын паспортунун жоктугуна байланыштуу тилкени экинчи ээсине каттатуу процесси кийинкиге жылып отурган. Эми түрүмүнгө оформить этип берем деген сөздү айтып аттı, түрүмүнгө деп элечи. Анан ошо менен 2003-жылы тилер келгенден кийин барып эметтим. Барып эметсем ал айтты, Жолой байке коркпоңуз, мен деген кызыл китепти алып берейин. Эч ким претензия кое албайт, кызыл китеп деген бул деген жердин документи. Деди, анан кызыл китепти алып берди, үйдүн проектлерин бүт көтөрүп келиптир, мага берди. Решениени алып кеткен да кызыл китеп алыш үчүнчү. Анан берди, анан эч кандай эметпеңиз, эч ким келбейт, мынакей бүт документ сиздин колуңузда, взнос мына төлөнгөндөр бүт бар закону мына сиздин колуңузда. Деди, анан ошо менен аны таппай калдым мен. Оформить этейин десемчи, тияка барам, бияка барам, тиги аялдын үйүнө барам, жок. Батыркулов 16 000 сомду алгандыгы тууралуу тил кат жазып берген. Аны кошуналары көргөнүн, күбө катары сотко көрсөтмө берип, бир нече жолу тастыкташкан. Жаз айында точно числосун билбейм, жаз айында ушу байке жер издеп келип аны шектен алып, биздин көзүбүзчө акчасын санап берди да, 16 000 сом. Ылдый жактан арзан жерлер бар эле, анан бала чакасы жактырып ушул жерден жолго жакын экен, ушуну алып калышты да. Мындай ызычуу болгонун булдар деле билген эмес. Ошо балдар кыздардын айтканына көнүп эле ушул жерден алып калышты да. Жанында ошол жана азыр каза болуп калды деп атпайлыбы? 2005-жылы ошол байка бар болчу. Ошол акчаны алып кетип документтерин бүт берген, решенияларын. Ошентип отуруп Батыркулов бир канча жылдан кийин жердин кызыл китебин алып келип берген. Бирок анда ээси катары биринчи жаран көрсөтүлгөн. Ошол боюнча бир канча жыл дайынсыз кеткен Батыркулов мезгилсиз дүйнөдөн кайтканы белгилүү болот. Мыйзам боюнча эгер мүлктүн ээси каза болуп калса, анын мураскери аркылуу ишти улантууга болот. Мындан улам Жолой Курманалиев Батыркуловду түпкү тегин издөөгө жөнөйт. Анан 2010-жылы тияка бардык, бияка бардык, Кочкоротадан эч ким жардам бере албайт. Анан эң акыркы эме нотариальный контора болуп калды. Нотариальный контора бардык, нотариальный контора үчөө неметти, эжесин барган, улуу байкеси барган, анан кичиниси барган, үчөө баскан. Анан үчөөнүн бирөө наследниги кылып табылыш керек, кимди наследник деп дегенде мындай суроо коюлуп калды. Улуу агасы, эжеси айтты, мына бул койгон, атамда койгон, тиги агасында ушул койгон. Кичиниси. Ушул наследник болот деди. Ал жерде мага генералдын доверениясын жазып беришти 2010-жылы. Маркумдун мыйзамдуу никеге турган үй бүлөсү болбогондуктан Курманалиев Жалал Абад облусуна караштуу Кочкорото шаарына барып Батыркуловдун туугандарынан мураскерди аныктап келет. Бирок аны менен эле жер экинчи ээсине кайтарылган эмес. Бул учурда маркум Батыркуловдун кызымын деген жаран пайда болот. 2017-жылы тийиштүү жер атасына караштуу экенин, документтерин уурдаткандыгын айтып сотко кайрылган. Ошол маалда башталган иш бүгүн минтип үйүн алдырууга чейин алып келди. Ошо 2 сот гана чыгарып берип, калгандары бүт элечи. Бир жактуу да. Эч кандай мени карабайт, мени. Монда кыйналганым, мен үй салгандыгым деле карабайт. Монча жыл өткөрүп турсуң. Монча жылда сен дегенчи бир демең бар дегенде кылышат да, бир демең бар, жүрө бергенсиң деп элечи, мага күнөөнү коет, анан ал жерде мен шок болуп отуруп калам. Соттордун адилетсиз чечимдери көп жылдардан бери оорудан жабыркаган жубайын, бул өмүрдөн алып кеткенин кызымын деген Жанара Жолой кызы көзүнө жаш алып буларга токтолду. 2020-жылы февраль-март айларында анда мамам ооруп төшөктө жаткан болчу. Биринчи ошо сот аткаруучу аял келди, мен анда билген эмесмин. Ал сот аткаруучу келин, анан
мынчанча күнү келе сноз кылабыз ушул үйүңөрдү жериңерди деди. Анан ошону эметкенден кийин такыр мамам артка кетип калды да. Анан көп өтпөй эле мамам ошо 2020-жылы апрель айында 24-апрелде каза болуп калды. Ушул эмелердин айынан эми ушул соттордон мен адилеттүүлүктү күтмөкмүн. Кайра келип ушу атамдын да тынчын алып, эми атам дагы нерв жагынан уже ооруп, тиги өзүн кармай албай калчу болду. Атамды жоготуп алгандан да корком мен. Чындыгында соттордун адилет чечимди күткөндөр жүздөп саналат. Жолой мырза дагы бир күнү ушундай күнгө туш болом деп үч уктаса түшүнө кирген эмес. Мен үмүттөнгөнүм, ушул мен ак эмгегиммен ак акча менен мону сатып алгам, жер сатып алганда негизинен үй салам деген адам бул ак ниеттүүлүк менен ушу үй салайын, ушенде жашайын, бала чакам ушенде чоңоюп өссүн деген ниет менен саласың да. Анан ошондой эле ниет менен салынган үйдү бирөөгө монтип тартып алам деп суд исполнители 2 жолу келип, 3 жолу, даже 4-5 жолу келип, аялымды коркутуп, орлуу аялымды ушундай өлүмгө чейин алып келди да. Азыркы соттордон адилеттүүлүктү күтөбүз. Анан ушундайлардын болушун мен каалабайт элем. Чыр-чатактын мисалы болсун, эгерде ушул жерди басып алган адам болсом мен мен керек болсо түрмөгө отургузуп, мына ошол күнү эле талкаласачы, мен деген эрк басым менен макул болот элем да. Бул сотторго нааразы болгон биринчи эле иш эмес. Чындыгында жеңишинен чечилген иштер карапайым жарандарды азапка салууда. Мындай маселе көпчүлүк учурда жарандарды кагаз иштерге так болуусу өтө маанилүү экендигин көрсөтүүдө. Экинчиден, жактоочулар дагы бул иште ачыкталбай калган бир катар жагдайлардын бар экенин белгилешет. Эгер ушул гана иштин тегерегинде алып карай турган болсок, кызымын деп кийин пайда болгон жарандын анын өзүнүн кызы же кызы эмес экендиги тастыкталышы зарыл. Бирок бул иш толук аягына чыккан эмес. Мындан улам жаңы ачылган жагдайлар көп деп буларга токтолду. Тилекке каршы өтө өкүнүчтүү. Менин маалыматым боюнча биринчи мына Кемин райондук соту ошол мураскерди мындайча айтканда мураскер катары эсептеген эмес. Таны мураскер эмес деп, кыскасы ошо каза болуп калган адамдын кызы эмес деп тапкан. А эмнегедир алдар ошол жанагы тиги үйдү жер участогун сатып алган адам дагы жаңылыштык менен областтык сотко кайрылат. Ошо областтык сотко эмнегедир түшүнүксүз себептерден анан ошол убактарда кызык болуп атпайбы? Ошол убактарда 2 параллельный сот жүрүп атат. Октябрь райондук сотунда ошол салынган үйдү сындыруу жөнүндө иш жүрүп атат. Ошол убактарда Кемин районунда сот жүрүп атат. Мураскерликти аныктоо боюнча бул мындай жол берилбей турган нерсе. Ошол эле маалда кыймылсыз мүлк ээси күтүүсүз дүйнөдөн кайткан учурда жер тилкеси же турак үй экинчи ээсине кантип өткөрүлүп бериши керек? Бул тууралуу ал төмөнкүлөргө токтолду. Өтө кыйын муну ошо каза болуп калган кишиден сатып алган кишиге өткүш өтө эле кыйын. Эгерде бир кандайдыр бир өзү бир тил кат жазып берсе, мына мен саттым мынча сомго, мынча мындай адамдардын тиги көөлөндүрүп дей турган болчусу анда бир жөн да. Гражданский кодекстин негизинде мисалы 15 жылдан ашык жашаш керек арды. Ошол ээ болуш керек. Андан кийин барып туруп тигиге өтүшү мүмкүн. Кошуналардын, көргөндөрдүн, көөлөрдүн тиги тастыктоосу боюнча өтүшү мүмкүн. Бул ишти алып барган соттордун айрымдары учурда өздөрү темир тор артында дээрлик 20 жылдан бери уланып келе жаткан жер талаш чырынын аягы эмне менен бүтөөрү белгисиз. Бирок маңдай тер менен тапкан каражатка жер алып, өмүр бою бала чака менен иштеп жүрүп тургузган үйдөн кол жуусак, кайда барып баш калкалайбыз деп Курманалиевдин азыр аргасы куруп отурган чак. Ошентсе дагы калыстыктан кайткан соттордун чечими жокко чыгарылып, адилеттүүлүк орношуна жаңы бийлик себепчи болот деген үмүтү зор. Чолпон Бейшилен кызы, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.